көркөм адабият адамдын ыйман жанын тазартып, дайым жамандыкка каршы күрөшүп, жакшылыкты даңазалаган өзүнчө бир кең дүйнө. Адабият элдин аң сезими, жарыгы, жемиши, алардын жашоо турмушу болуу менен адам таануу катары элдин рухий турмушун дайыма коштоп келатат. Адабият сөз өнөрү, адабият жан дүйнөнүн азыгы. Kıyalımda akıp alıp uçup жүрüm gül üstünün gök asmandın meykininde balık sımal erkin sözüm alıp gitsem bulsam olur sakınam sakındırım altın gülüm ısık gülüm sakındım ben tolkun gülüm alıp gitsem bulsam olur sakınam sakındırım altın gülüm ısık gülüm sakındım ben tolkun gülüm. Nur payda bolup yıldızdan, ak kalpaklı Çıngiz çıktı Kırgız'dan. Unutulguz çıkarmalar jaratıp, Kırgız elin büt dünyada tanıtkan, bakıt kuşun alıp geldi Kırgızga. Har bir insan tazim edet Çingizga. Kuç kalemli Aytmatov'un elesi, dem güç veret har bir Kırgız ul kızga tazim kılıp, başı yürü büt alam, özgö elder söz kılışsa kubanam. Okup alıp çıkarmasın Çingiz'din, толкунланып мөлт-мөлт көзгө жаш алам. Кылымдарга унутпайт сени урпагың, жайлуу болсун жаткан жериң турпагың, келбес жака кеттиң жүрөк жаралап, чыпар жутту бейиш гүлүн жыттагың. Азыр жок кулуу инсан арабызда, кайгырабыз жоктугуна ызабызда. Унутпайбыз олтурабыз дуба кылып, эскерип, Куран окуп атабызга. Чыңгыз ага, калк сүйгөн эмгектериң Чыңгыз ага, келтирет кереметти көз алдыма. Дилдерди толкундаткан чебердигиң, аралайт ааламдарды жылдыздана. О ага, сыймыгысың көркөм сөздүн, ал сөздү кабухардай кынап тиздиң. Айрымы дил кубантып жан жыргатса, айрымы тамчылатат жашын көздүн. Ойлоруң булак сунду оргуп тынбас, кылжарган паразатың өткүр алмас. Өзүңдүн чыгармаңды окуганда, көңүлдүн толкубаган жери калбас. Жазганың толкунундай мухиттердин, ширетет биримдеген улуттардын. Жарк этет чагылгандай ой көгүндө, аралайт ааламдарды жылдыздана. Мен келечекте Чыңгыз Айтматов болуп, атабыздай жазуучу болгум келет. Жаш курактуу балдарга жана чоң кишилерге кызыктуу чыгармаларды жазгым келет. Жакшы окуса талыкпай, жакшы экенин билемин, келечекте айныбай адам болуу тилегим. Шайлообек Мелис агамдай калем кармап колума, өзүмдү сынап көрсөм дейм. Жазуучулук жолунда Чыңгыз бабам сыяктуу, чыныгы жолдон талбаган, чыныгы бала болсом дейм. Эмгегин элге арнаган. Ошондуктан мен китептерди көп окуп, мектептен 5 деген баага окууга аракет кылам. Азыр айланама көз чаптырып, кызыктуу ырларды жазып жүрөм. Мен чоң ойгомдо белгилүү жазуучу болгум келет. О, улуу дайра энесай, эгер сага тугун коруп кулачса, муштумдай таш сыяктанып түбүңө чөгөт. Кылым тургай карагай кесип кулачса, чабындыдай толкунуңа кетет. Эмесе эки көздүн чечекейиндей болгон мобул адам баласын муздак койнуңа ал. Жер үстүндө болокөнө орун жок. Аны сага айтып айтпай эмне? Өзүң көрүп турасың. Жылдыздар адам болсо көккө батмак эмес, балыктар адам болсо сууга батмак эмес. Муну сага айтып айтпай эмне? Эмесе ач койнуңду, ал эки наристени алып кет. Бул жексур дүйнөдө экөө чырым талында кетсин. Абийире таза, дили ак, арамдыкты билелек,
Арам ойго кирелик. Периште чагында кетсин. Ач койнуңду. Ал эки периштени. О улуу дайра энесай. Чыңгызды чыңгыз кылган кыргыз дейбиз. Кыргызды кыргыз кылган чыңгыз дейбиз. Аламга даңкы чыгып бир жаралган, чынында сейрек кылган сумдук дейбиз. Ал ыра сейрек кылган бүтөт жалгыз, кылымдар улуу күчүн айтар ылгыз. Дүйнөдө талантлар көп жазуучу мол, а бирок бирдин чыңгыз кайталангыз. Күрүлдөп кирген суудай күчтүү жанбыз. Дегеле чымындуулар кыйын жанбыз, жан чыгып тилибизден сүйлөгөндө, тимеле илебине бышаттарбыз. Андыктан чикем арнап ыр жазабыз, чогулуп маңдай тескей сырдашабыз. Колдо бар чоң адамдын баркын билбей, чойтоңдоп кайбир кезде чырлашабыз.